Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Карызга батырган сүйүү» аттуу повестинин 2 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Эртеси эч нерсе болбогонсуп сыр алдырбай жүрүшкөндөрү менен денелери биригип калган немелердин жылуу жылмайып бири-бирине кылган мурдагыдан башкача мамилелеринен улам берки эки аял кыраакы көз караш менен билип коюшту. Бул эки жаш түндө бирдин ичинен чыгышкандарын. Билгенде эмне, жаштыктын иши жаштыкта. Алардын толуп ташып турган кумарын эч бир күч токтото албас. Өздөрү деле жаш болуп, жандарында алимдей жигит болсо мындай кылыкты кылбай кое алышмак эмес. Ошентип адам эс алып, жыргап жүргөнүндө убакыт дагы көрө албагансып зымырап, өчөшкөндөй бат өтөт эмеспи? Бака чардак салган экинчи күндүн дагы аягы келип, түн кирип, эл жатканда экөө тигил эки эженин эбин таап уктатып кайрадан алимдин бөлмөсүндөгү махабат майданында кезигишти. Экөөнүн бул жолкусу беттери ачылып, бири-бирин аз-маз билип, кичине денелери көнүшө түшкөндүктөн узак да, жыргалдуу дагы болду. Эртеси түш ой, жолго чыгышып, түн кире үйлөрүндө болушту. Алим көлдөн келгенден кийин эле Гүлбар менен жакындашып алганына өкүнө баштады. Аялдын назиктиги менен жароокерлигин жактырган ага Гүлбардын өтө эле ачык айрымдыгы, бетке чапмалыгы жага бербеди. Өтө эле тыңдыгы кооптонтуп да койду. Маңкайган марал мүчөсүнө, ойнуктугун чоң кара көздөрү менен ак жумал тунук жүзүнө кызыгып, жан дүйнөсүнө үңүлбөй, мүнөзүнө маани бербей койгон экен. Эми андан көңүлү көксөгөн, өзү издеген аялдык аруулукту көрө албай, чоң жаңылыштык кетиргенин сезди. Андан акырындан алысташты, эптеп кутулуштун жолун издей баштады. Анын үстүнө Гүлбар экөөнүн көңүлдөш болуп калганын баамчыл көздөргө оңой эле билдирип коюп жатты. Алимдин контейнерине кыйма чийме каттап, ыгы келе калса моюнуна асылып, алдына отура калып, ашкере эркелечи болду. Бул кылт эткен кыймыл дароо көзгө урунган базарда ор коюп көрүнө түштү. Ушактын укуругуна чалынышып, имиштин илмегине илиништи. Өзгөчө Гүлнурду жактырып, ага болгон аруу сезими көкүрөгүнө тамырлай баштаган Алим Гүлбар экөөбүздүн мамилебизди Гүлнур билип калбаса экен деп коркту. Ошондуктан да оюндан от чыга элегинде ортодогу обу жок ойноштукту токтоткусу келди. Бирок антип-минтип чыгынгыча өзүнө аябай берилип алган немеге көңүлү суутар чечимен батынып айткача убакыт да учуп, ал ортодо жапайы дене кумарына алдырган экөө мейманканадан жолугушуп, 3-4 жолу төшөк оюнун ойноп да жиберишти. Ошондой күндөрдүн биринде Алим чыгынып тигиге өз сунушун билдирмек болуп, жумуштан соң Гүлбарды алып экөө жүрө баштагандан бери көп келишкен кафеге киришти. «Бул сага», деди Алим. Экөө орун алып отурушуп, Али алдыга тамак келе электе чөнтөгүнөн жалтыраган кымбат баалуу чынжырча алып чыгып Гүлбардын алдына коюп: «Ой, Алим, магабы бул? Рахмат алтыным, рахмат, ыраазымын», деп бул күтүүсүздүктөн улам Алимди алкап жиберди. «Менден эстеликке тагынып жүр, кут болсун». «Эстеликке? Сен эмне бир жакка кеткени жатасыңбы? Же түшүңдө аян көрдүңбү?» «Жок, сени менен сүйлөшөйүн деп эле». «Я, ал эмне сөз?» «Күкүш, экөөбүз жакшы эле жүргөнсүдүк. Бирок экөөбүз ажырашышыбыз керек». «Эмнеге?» «Мен үй бүлөлүк кишимин. Анан сен дагы турмуштагы өз жолуңду табышың керек. Ушинтип жүрө берсек экөөбүз бири-бирибизге аябай көнүшүп алабыз. Анан бул достугубуздун келечеги жок болгондон кийин ажырашууга акыры барабыз. Ошондо аябай кыйналып калышыбыз мүмкүн.
Сен ар кайсын айтып башты оорутпа. Андан көрө айтпайсыңбы? Сенден кызыгым тарады деп. Киши чаңганды сага көргөзөм. Тебеленген бойдон кала берет деп жатасыңбы? Ал мына мунуңду. Ушуга мени алданат деп жаңылышасың. Мен сага көргөзөм, деп азыр эле өзүнө кубаныч тартуулаган чынжырчаны Алимге ыргытып, дагы кандай жаман сөздөрдү айтсам дегендей, не кылып жазалашты билбей туттугуп отуруп калды. Кечирип кой Күкүш, ушундай болуп калды. Сени түшүнүп атам, бирок айла жок. Жаңы эле ысык, кызык болуп келе жатканда дагы да жакшы күндөр, кумарлуу түндөр алдыда турганына ишенип келе жатканында Алимдин бул жорогу дел кылып койгон Гүлбар эмне кылаарын билбей турду. Ордунан шарт тура калып басып кетейин деди. Кыйкырып өкүрүп чыр салып, каргап шилейин деди. Ал тургай тура калып чапкылап, бетин тытып алайын деди. Бирок минткенинин баары Алим үчүн оңой жазадай сезилди. Минтсе өзү эле басынарын, жеңил баа болоорун ойлоп, андан жакшылап өч алып өмүр бою өкүнгүдөй кылгысы келди. Ал тургай алдына чөгөлөп кечирим сураса деп эңсеп да кетти. Ыйлабайын деп ички ызасын ылдый басып, ушул эркек сөрөйгө оңой багынып бергенине өкүнүп, эми дагы да басынбай, ыйлап турган ички сезимдерине алдырбай, сергек ой жүгүртүп, куулук менен өч алышты ойлонуп мелтиреп отура берди. Аны эч ким минтип чанган эмес. Ал чанган. Андан минтип эч ким кеткен эмес. Ал таштап кетчү. Өзү бир үй бүлөнүн тун кызы болгондуктан 3 сиңдиси менен 2 инисин башкарып жүрүп чоңойду. Ата-энеси дагы үй бүлөдөгү баардык маселелерди өзүсүз чечишчү эмес. Күкүш билет, Күкүш айтсын дешип, 2 тизген бир чылбырды эрте эле карматышкан. Үй бүлөдө эле башкарып көнгөн, ошого тарбияланган ал мектепте да анысынан жазбай, бирден баштап 10-класска чейин класскомдукту эч кимге бербей, университетте да старосталыкты колдон чыгарбаган. Тыңдыгынан, жакшы окугандыгынан улам университеттин магистратурасына кабыл алынып, аны ийгиликтүү аяктаган соң кайра эле өзү окуган окуу жайда мугалим болуп иштеп калды. Башкарып көнгөн жаны баардыгынан карьераны бийик коюп, университеттин жетекчилигине да илешти. Антсе да анын жолу өткөн бийликте жакшы ачылып, бийик секирик жасап министрликтин бир бөлүмүн башкарып жүргөн болчу. Анан эле революция болуп кетип, өзүндөй майда чиновниктер тургай, президент, министр, депутаттар алапайын таба албай калды. Жебеген жердин алдында болуп, өзү дагы министрликтеги масташкан жемкорлуктун арасында эле. Жаңы бийлик келип текшерүү жүргүзгөндө ошонун баары калкып чыгып, 1 жыл бою сотто сүйрөлүп, 3 бөлмөлүү батирин сатып жатып, араңдан зорго түрмөгө түшпөй калды. Бул аябай катуу тийген ал жарым жыл бою эмне кылаарды билбей дел болгон абалда, жашоого кызыгын жоготуп эптеп жашамыш болуп жүрүп, бир туугандарынын жардамы менен ушул базарга кирип алаксып кеткен эле. Дагы жакшы, түрмөгө түшүп, эмгек китепчесине соттолду деген сөз жазылып, карьерасына чекит коюлган жок. Демек, али да болсо өзүн көргөзө турган кездер бар. 30га чыга элегинде эле жакшы кызматтарды көрүп, чоң тажрыйба топтоп, көптөгөн кыйынчылыктардан жакшы сабак алды. Өткөндө өзү кол алдында иштеген министри ушул базарга келип жолукканда ал: айдын жарымы караңгы болсо, жарымы жарык. Чыдап тур, биздин да кезек келет. Ошондо баягы командабызды кайра чогултабыз. Бул бийлик кандай келсе ошондой кетет. Биз кандай кетсек ошондой келебиз, деп шыктандырып койду. Ал эми азыркы абалы ошол соттолуу жаздаганынан дагы аябай катуу тийди. Ооба, ал эркектерди чанчу. Эркектер аны чанчу эмес. Эркектер андан кете алчу эмес. Ал эркектерди таштап кетчү. 2-курста экенинде өзүнө катуу ашык болуп жүргөн 5-курстагы жигит ала качты. Ал университеттин алдыңкы студенттеринин бири,
келечеги кең жигит болчу. Бирок анын кебетеси негедир Гүлбарга жакчу эмес. Ошентип ала качылып барып, зордоп көшөгөгө киргизилип, келин отургузуунун бардык айла амалдарын жасашса да, Гүлбар бул кордукка ыйлап да койбой, мисирейген кебете кийип, кетем дегенден башканы айтпай, эшикке умтулуп туруп алган. Эгер Гүлбар карьерасынан турмушту жогору койсо, ошол бардар жашоосу ар бир буюмунан көрүнүп турган үйдө кала бермек. Окууну бүтмөйүн турмушка чыкпайм деп өзүнө өзү ант берип алгансып отурбай, арттан тайэжеси менен таажезеси кубалап барганында кетемден башканы сөз айтпаган. Гүлбар эми чындап чыгып кете береринде биринчи босгого нанды коюп алышканда ойлонуп койбой аттап чыгып бара жатканында экинчи босгого жашы 70-тердеги ак жоолукчан эне жата калбаспы. Энени аттасаң оңбой каласың деп. Бирок эртеден берки кордук жанына баткан Гүлбар бир тайсалдап койбой кемпирдин үстүнөн аттап чыгып кете берген. Кийин окуусун бүткөнүндө сүйлөшүп жүргөн жигитине турмушка чыкты. Бирок барган жери жардыраак болгону аз келгенсип, күйөөсү үй бүлөдөгү жалгыз уул болгондуктан айылда, жаныбызда гана жашайсыңар деп шаарга кайра жибербей коюшту. Пикир келишпестиктер ушундан башталды. Анткени Гүлбар магистратурага өтүп, алдына жаркыраган чоң келечектин жолу ачылып жаткан. Кетели деген Гүлбар менен кетпейсиңер деген ата-энесинин ортосунда калды ошондо күйөөсү. Ортолорунда 2-3 жылдан берки сүйүү, Гүлбардын курсагында наристеси болсо да, күйөөсү ата-энесинин сөзүнөн чыга албай, жаным, айыл деле калалчы деп жалдырап турду. Курсагындагы бала үчүн деле макул болот деп үмүттөнүп турду. Бирок Гүлбар айтканынан кайтпай келе берген шаарга. Сагынганда артымдан келет, кантсе дагы ортобузда сүйүүбүз менен балабыз бар эмеспи деген чоң үмүтү бар эле. 6 айдан кийин мына төрөгөнү турганында күйөөсүнүн башка аял алып алганын угуп, ага болгон үмүтү да, сүйүүсү да, сый урматы да өчүп, анын ордун жек көрүү менен таарыныч ээлеген. Ошентип челкейип жүрүп магистратураны окуган. Кызын багып жүрүп, анын 1 жылын аяктаган эле. Кызы 10 айлык болуп калганында ата-энесине биротоло берип, карьерасынын артынан түшкөн. Жумушу ошентип жакшы кеткени менен турмушунда жанагынтип жолу болбоду. Мунун себебин издегенде баягы ала качылгандагы ыйык нан менен энени аттап кеткенин эстей берет. Ошол ала качкан жигит азыр министрдин бакыйган орун басары, чоң бизнесмен деп угуп калат. Күйөөсү деле жөн калбаптыр. Айыл өкмөтүн жетектеп, алган аялы мектептин директору имиш. Бирок Гүлбар өткөнгө өкүнбөгөнгө көнүп калды. Келечектен жаркыраган жакшылыктарды күтүп, ошолорду кыялданып жашаганды үйрөнүп алды. Бирок эми карабайсыңбы? Каяктагы бир базарчы өзүн чанып, анын алдында басынып отурат. Университетте, министрликте иштеп жүргөнүндө эркектер менен жүрдү. Жүрбөй да кое алмак эмес. Алардын баары иштеген жерлерине жараша интеллигент, түшүнүктүү жигиттер эле. Ошолордун бири да өзүн минтип басынтып, мындай абалда калтырган эмес. Тескерисинче, аларды өзү алысыраак жылдырып, ойноп кызыгы тараганын акырын айтпай билдирип, кыябын келтире кыйытып койсо түшүнүп, баш оору жаратышкан эмес. Ал эмди ал мындан 1 жылдай мурун бул базарга келгенинде эле келишимдүү кебетеси менен мырзачалыш жүрүм-турумунан улам жактырып калган. Ошондон бери саламдашкандан башка мамилелери болбой жүрүп, жакында чогуу чаран насыя алгандарынан улам мамилелери башталып, өзү дагы жеңил баа болуп баркын кетирип албадыбы? Кашайгырдыкы. Баягы көлгө барышкандарында кылактап качып, алысыраак түртүп, барктанып койгонунда кымбатыраак түшкөнүндө минтип өзүнүн кызыгы бат тарабай көпкө жүрүшөт беле, ким билет.
Алим өзүн күнөөлүү сезип, дагы эмне дебиет деп Гүлбардын көзүнө карап кыйпычыктап, Гүлбар болсо ачуусу менен, ызасы менен өзүн жоготпогонго аракеттенип, кандай да болбосун ушул базарчыдан өч алышты, жазалашты ойлоп, ооздоруна келген тамактын даамын сезе беришпей тамактанышты. Алим машинасын адатта өздөрү барып айкалышып жүргөн отелди карай айдабай, Гүлбардын үйүн көздөй бурделе жылмайганга аракет кылган Гүлбар: «Бүттүбү? Коштошуу кечи ушу менен эле бүттүбү?» дебеспи? Муну күтпөгөн Алим чукул тормоз берип, Гүлбарга бурула берип, анын эч нерсе болбогондой жылмайып турганын көрүп: «Кечирип кой, бүгүн сенин көңүлүң жокко деп ойлогом», деп артка бурула баштады. Экөө көнүмүш болуп калган бөлмөсүнө киришкенде, ортолорун жанатан аралап калган муздактыктан улам баягыдай кумарлары ашып ташып, мурдагыдай шаша-буша бири-бирин төшөк үстүнө басып жыгылышпаса дагы, жыныстык катнаш жасаганы жаткан кадимки аял эркектерче чечинтишип жатышкандарында Гүлбар жакын коюлган сумкасынан кол телефонун акырын алып, төшөк алдына сойлотуп койду да, Алим үстүнө чыгып дүмүрөңдөп иштей баштаганында байкатпай алып, анын үн жазгычын иштетип койду. Ортолорду канчалык салкындык ээлебесин, бара-бара дүүлүгүүлөр күчүнө чыгып, кумар оту жалбырттап, чыңалган денелер жыргалдын кызгылт туусу желбирттеген туу чокуну карай жан талаша чыгып бара жатты. Тек гана бүгүн Гүлбар өзүн көп жоготпой катнаш учурунда: «Алим, жаным, Алим, дагы кыймылдачы, тезирээк Алим, катуураак Алим» деп өнөктөшүнүн атын көбүрөөк айтканга аракет кылып жатты. Огу түгөнүп, өзү да ок жеген немедей Гүлбардын үстүнө сулк жыгылган Алим боюн бош таштай, кош алмалуу жыпар жыттуу көкүрөктү сүзө майда энтигип жатып калганда, ага караганда эрте бүткөн Гүлбар оң ыптасын сыйпалап кол телефонун издеди. Мурунку жолкуларында өөп жытташып, бири-бирине ыраазычылыктарын билдиришип, бир топ жатышкандарынан кийин кучакташкан бойдон душка киришип, бири-бирин жуунтушчу эле, бул жолкусунда Алим өйдө козголгондо Гүлбар кыймылдабай жата берди дагы, ал саамга өзүн күткөндөй буйдала түшүп, анан өйдө туруп ары караганда даяр турган телефонун тиешелүү баскычтарын басып, жыпжылаңач бойдон душту карай басканында видеого түшүрүп үлгүрдү. Душтан суунун шаркыраганы угулганда жаздырып, тартып алгандарын бир сыйра текшерип, өчпөгөндөй кылып сактады да, уурдана басып, телефонун артына каткан бойдон барып, душтун эшигин акырын ачып карап, жылуу сууга бетин тозуп рахаттана жуунуп жаткан Алимди дагы бир мүнөтчө тартты. Ушинтип өч алуунун биринчи кадамын жасап, дагы кандай кылсам деп ойлонуп жаткан Гүлбарды үйүнүн алдына түшүрүп: «Жаным, кечирип кой, ушундай болуп калды, башка айла жок, бактылуу бол, мен жөнүндө жаман ойлобо, турмуш ушул экен, сага дагы татыктуу жигит тушугат, көрөсүң, жакшы калып жай жат» деп дагы да бетинен өөп коштошкон Алимден али үмүтү үзүлбөй: «Бул тамаша болчу» деп азыр эле айтып жиберчүдөй болуп турду Гүлбар. Узап бара жаткан машина бурулуштан кызыл жарыгын ирмеп күйгүзүп алып, көздөн кайым жоголгондо араң турган жаны буркурап боздоп ыйлап жиберди. Гүлбардын эми көкүрөгүндөгү үмүт оттору жалп өчүп, анын ордуна өч алуу деген оор ойдун карайган күлдөрү саңырсып жатты. Ошентип базардын жашоосу бака-шака түшүп, арзан алмай, кымбат сатмай, алдоо, алданбоонун ортосунда базарчынын жаны 4 чарчы болууда. Базардагы эки жинди сатуучу менен алуучунун башын айланткан товар жүгүртүү, бааны түшүрүү деген айлампанын ичинде чимирилип күндөр өтүүдө.
Ал ортодо Алим Гүлнурга кантип жакындашты билбей башы маң болсо, Гүлбар Алимден кантип өч алыштын жолун таппай айласы кетти. Бирок турмуш дегендин өз жолу, өз нугу бар. Аны менен агып бара жатып эле ар кимди өз ордуна коюп, кимге эмне кылышты өзү эле көргөзүп коет. Бул жолу да ошондой болду. Ал күнү Алим товар алып жүрүп, базарга түшкө жакын араң жетти. Базарга киргенде эле ал контейнерлердин алдында 2-3 боло кандайдыр тынчсызданып, өңдөрү сурданган сатуучуларды көрүп, жүрөгү опколжуй түшүп, кандайдыр бир жамандыктын жышаанын сезди. Ал биринчи эле кесиптешине жете барып, саламдын ордуна эмне болуп кетти, жайчылыкпы?» деп шашыла сурады. «Кайдагы жайчылык? Биздин базар жабылат экен». «Я, эмне дейсиң?» деп өз кулагына өзү ишене бербей кайра сурады. «Базарыбыз жабылат бекен?» «Ооба, кагаз келиптир». «Кагаз келиптирби? Каяктан?» «Мэриядан да». «Туй, өлдүк» деп жиберди Алим, дароо эле алган кредитин эстеп. Алим уккандай мэриядан базарды бир жуманын ичинде бошотуп коюу тууралуу кагаз келип, анда базар 10 жылдан бери мыйзамсыз иштеп келе жатканын, быйыл шаарды иретке келтирүү иш чарасына ылайык бул базар бузулуп, ордуна ген пландагы парк курулушу керектигин билдирилиптир. Эгер көрсөтүлгөн мөөнөттө базар бошотулбаса, эч нерсеге карабай крандар контейнерлерди жүктөп кетишери да эскертилиптир. Базарчы үчүн иштеген базары, андагы орду өз үйүнө тете ыйык жай сыяктуу. Анын бүт үмүтү, балдарынын ырыскысы, деги эле бүт жашоосу ошол базарга байланган. Ошондуктан базар бузулчу болсо, андан өткөн кайгы болбос. Бул суук кабарды уккан сатуучулар дал болуп эле туруп калышты. Ишке эч кимдин көңүлү келбей, алуучуларга дагы салкын мамиле кылышып, үрөйү учкан бул кебетелеринен улам эч ким кирбей, базар шал болуп иштебеген абалга жетти. Сууга аккан адам саманга болсо да жармашат дегендей, ар ким өз түшүнүгү боюнча дал бастап, өз билген айлаларына үмүттөнүшүп, түш огуча нары бери кетишип, кыйла ызы-чуу болушуп, анан акыл токтотушуп, мэрияга базарды 1 жылга болсо да бузбай турууларын, анткени жүздөгөн кишилер жумушсуз каларын, алардын ар биринин үй бүлөсү ушул менен багылып жатканын, сатуучулардын миллиондогон кредиттери бар экенин билдирип кат жөнөтүштү. Ошону менен кеч да кирип базар тарады. Гүлбар бийликке аралашкандык кылып, башкаларга караганда дароо эле түшүндү эмне болуп жатканын. Эгер бийлик чындап кирешсе, базарды албай коймок эмес. Андыктан дагы да бышыктап коюш үчүн мэрияда иштеген таанышына чалып, андан базардын алынышы тетиги жогору жактан чечилгенин билип, эмне кылышты ойлонуп отуруп, туп-туура 1 жумадан соң кредиттин биринчи төлөмүн беришерин эстегенде, Алимден кантип өч алышты билбей жүргөн жаны сүйүнүп да кетти. Алим экөөнүн төшөктө болгондогу үндөрүн, жылаңач денесин телефонуна түшүрүп алганы менен аны кантип аялына жеткиришти билбей жүргөнүндө оңдой берди болуп, өкмөттүн базарды минтип алабыз деп калганы шыкактап, бул базардан эртерээк эле куйрук түйүп, ага жараша Алимден да өч алышты көздөдү. Гүлбар жарашык базарында эч ким калбай, караңгы кирип калганында чоң машина айдатып келди да, кароолчуларга акча берип, бүт товарын жүктөтүп, кайра чыгып бара жатканында да жакшы акча берип, бул жөнүндө эч кимге айтпай эле койгулачы, деп өтүндү. Айтмак тургай сизди көргөн да жокпуз, деп кудуңдаган кароолчулар чынында эле эч кимге бул жөнүндө билдиришпеди. Бүт товарларын жакшы досунун кампасына каткан Гүлбар эртеси эрте жаңы батир издеп чыгып, жолу болуп, конушун да которуп жиберди. Ал антип изин жашырып жатканда, базарды эптеп 1 жылга болсо да жаптырбай алып калыштын дал басасында жүргөндөрдөн эч ким Гүлбарды эстебеди. Ага дал ушул керек болчу.
билинбей дагы 2 күн өткөн соң мэриядан баягы чогуу жазган катка жооп келди. Анда мэрия эч качан күтө албайт деп так кесе айтылып, ишкерлерге жардам катары жаңы базар ачылып жатканын билдиришип, дарегин да көрсөтүшүптүр. Ал базарын тактап келишсе, шаардын четиндеги эл барбаган жерде экен. Эч кимдин баргысы келген жок. Бул жөн гана мэриянын мына соодагерлеринин иштөөсүнө шарт түзүп берсек, өздөрү барышпады деген сөз үчүн гана өйдө жактагыларга арыздары жетип калса жооп бериш үчүн көрсөтүлгөн базар экени көрүнүп турду. Ал арада Жарашык базары бузулса, ордуна эч кандай парк болбойт экен. Мунун орду өйдө жактагы бир чоңго керек болуп жатыптыр. Ал бул жерге чоң супермаркет курат экен деген имиш аралап соодагерлер. Андай болсо акырына чейин күрөшүп, кран келген күнү жолуна жатып алсак дагы базарыбыздан карыш жылбайлы. Керек болсо ачкачылык кармап бийликке үнүбүздү жеткирели. Телевиденияны чакыралы, Ак үйдүн алдына чейин баралы дешти. Ошол бүтүмгө бекишти. Бирок эл болгондон кийин түрлүү адамдар болот экен. Кандай болбосун бийлик деген бийлик, алам десе албай койбойт деп бул күрөшкө ишенбегендер, башка базарлардан орун таап алгандар, анан жанагы мэрия берип жаткан жаңы базардын өтүмдүү жерин ээлеп калалы дегендер. Улам бири чет-четинен жыла баштаганда, калгандарга да бул жаман таасир жугуп, аягына чейин туралы дегендер азая баштады. Согушта деле бирөө коркуп качып жөнөсө, берки куралдаштары да артынан безет. Мындайда жанагы коркоктук жаман үлгүсү башкаларга өтпөшү үчүн кыраакы командир аны атып салмак. Анын сыңарындай бул базарчыларды баштаган, ар бирин тескеген, мыйзамды билип, бийликке кыр көргөзгөн эч кимиси жок болгондуктан базарда башаламандык башталды. Базар ээлери болсо баягы базарды бошоткула деген кат келгенден кийин эле көрүнбөй кетишкен эле. Эртең мэрия көрсөткөн мөөнөт бүтөт, кран келет деген күнү ушундай башаламандык башталды. Акырына чейин турабыз дегендердин башында туруп, эми эмне кыларды билбей калган Алим айласыздан товарларын жыйнап баштады эле, ары жактан Гүлнурдун кыйкырыгы угулду. Алим байке, бери келсеңиз. Алим карай калса, Касиет дагы Фатиманын контейнеринин жанында турган Гүлнурду карай шашып бара жатыптыр. Кандайдыр жамандыкты сезип, жүрөгү шуудей түшүп жетип барса, өңү куп-куу болуп, көзү жумулуп, отургучта чалкалай отурган Фатиманы Касиет: эже эмне болду сизге? Көзүңүздү ачыңыз" деп бетке чапкылап жатыптыр. "Эмне болуп кетти?" деп бери жактан өң алептен кеткен Гүлнурдан сурады. "Билбейм, кирсем эле ушинтип отуруптур. Андан көрө тез жардамга чалыңыз." Ооба" деп Алим телефонун алгыча сыртка чыкты. Тез жардам келгиче базардан мындай жүрөгү кармап калган учурда биринчи жардамды туура көргөзөр мурунку медик табылып, ал жасоочусун жасады эле. Фатима кичине жеңил дем ала түшкөнсүдү. "Мен Фатима эженин артынан барып каралашайын. Сиз болсо менин контейнериме көз салып туруңуз. Сиз көчсөңүз, меникин дагы кошо көчүрө бериңиз" деп Гүлнур ачкычтарын Алимге кармата салып, Фатиманын артынан кетти. Дароо эле өзүнүкү, Фатиманыкы, Гүлнурдуку болуп 3 дүкөнгө жоопкер болгон Алим эмне кыларын билбей калды. Элдин түрүн караса, бири-бирин карачу киши жок. Ар кимиси өз билген жактарына товарын жүктөп кетип жатышат. Тура берсе, эртеңкиге чейин үлгүрчүдөй эмес. Бирок кайда көчөт? Байкуш Фатима жай, өмүр бою жакшылык көрбөй келе жатат. Ушул контейнерди 10 жылдап акырындан акча төлөп берип жатып, эми гана башын чыгарып албады беле. Байкушум-ай. Эже, сиз Фатима эжени жакшы билесиз го, кичине тыңыраак туугандары барбы? Каяктагы тууган эгер катышпасаң? Жанагы аракечи уулунун айынан алардан дагы чыгып калганда. Уулу такыр эле айласыз аракечпи? Ошо дагы кишиби?
Эгер Фатима болбосо эбак эле көчөгө чыгып селсаяк болуп кетмек. Андан айла жок экен. Эми эмне кылабыз, эже? Эмне кылмак элек, кетиш керек бул жерден. Каякка? Билбейм. Эже, мындай кылбайлыбы? Азырынча жанагы мэрия берген базарга көчүп бара туралы, анан нары жагын дагы көрөбүз да. Ооба, ошентели. Сиз азыр бияка көз салып туруңуз. Мен жаңы базарга барып, жаңы орундарды даярдап келейин. Анан чоң бир машина айдатып келсем, төртөөбүздүкү батар дейм. Төртөөбүздүкү? Гүлбарчы, ал баягыдан бери келе элек го базарга. Чын эле ал бияк минтип жатса эмнеге жоголуп кетти? Деп ага телефон чалды эле өчүк болуп чыкты. Эми келип калар, деп жамандыкка жорубай Алим жаңы базарга барса, аяктын бери ооз жактагы орундары эбак ээленип, нары төр жактагы контейнерлер гана бош экен. Андан катары менен бешөөнү ээлеп кайра келсе, Гүлбар дале келбептир. Чалса телефону дале өчүк экен. Мейли, эртеңкиге чейин убакыт бар эмеспи? Деп чоң машина айдатып келип, Гүлнурдукунан баштап жүктөй баштаганында ал өзү да келип калды. Фатиманы кайра жандандыруу бөлүмгө жаткырышып, бүгүн аяктан чыкпайт, бара бер, эртең кел, дешиптир. Дарыгерлер 4 контейнердин товарларын жүктөп барып, жаңыларына жайгаштырышканча эл жатарга жакындап, кеч болсо да кирпиктен тартса жыгылчудай чарчашса дагы шаардын аркы башындагы Гүлбардыкына барышты. Алим 2 аялды машинага калтырып, өзү барып Гүлбардын эшигин какса, башка эле бир аял чыгып, бүшүрүккө карап, биякта эч кандай Гүлбар аттуу жашабасын, өздөрү 2 күндөн бери бул жерде жашап жатканын айтпаспы? Алим буга такыр эле түшүнбөй калды. Башка батирге келип алдымбы, кабатынан адаштымбы деп эки жакты каранып, туура эле келгенин байкап шалдырай басып ылдый түштү. Баягы Гүлбар менен акыркы кеч өткөргөнүндөгү жинденип, мен сага көргөзөм, тебеленген бойдон кала берет деп ойлойсуңбу, деп ызырынганын эстеди. Анан өзүнүн ушундай жол менен өч алганы калганын түшүнүп, машинесине келди. Гүлбар үйүндө бар бекен? Деди Касиет, шаабайы сууп келген Алимден кандайдыр жамандыктын илебин сезе. Жок, ал эбак эле көчүп кетиптир. Көчүп кетиптирби? Шуркуя, ал ушуну кылмак. Эмне эле көрүнбөй калды десе, эже, эмне ал качып кетти дейсизби? Деди Гүлнурга да бул жаман жышаан таасир эте. Качканы көрүнүп калбадыбы? Эми бүрсүгүнү ал үчүн да акча төлөйт экенбиз. Каяктан да ушул кредитти ала калдык эле. Эже, жаман жагын ойлобой туралычы. Ал товарларын таштап качып кете албайт. Эртең эле базар бузулаарда жетип келет болушу керек. Андан көрө эртең аны жакшылап акмалап туралы. Кайда бармак эле? Мейли, дешип, ошону менен тарап кетишти. Түнү түзүк уктай албай чыккан Алим таң атпай келип суру качкан, сатуучулар дээрлик кетип бүткөн базарды аңдып отурду. Саат 8ге жакын кран, жүк ташуучу чоң машинелер келип, базардын жанына токтой башташты. Айланага милициялар жайнап кетти. Куруш кыйын, талкалаш оңой, базарды бузуу иши уюшкандык менен катуу башталды. Гүлнур Фатимага ооруканага кетип, Касиет менен Алим кечке Гүлбарды күтүштү. Бирок ал келбей, контейнерлер алынып отуруп, аныкына жеткени калганда, Алим бул ишти башкарып жаткан кишиге барып, абалды түшүндүрдү эле, аныңарды билбейм, деп уккусу келбеди. Эгер контейнерди жүктөп кетсе дагы кандай болуп кетет деп корккон, кайра аякта товар бар экенине шеги жаралган Алим аргасыздан кулпуларды талкалап, контейнерди ачты эле, ал аңгырап бош болуп чыкпаспы. Гүлбардын качып кеткени айкын болуп, аны кантип таап кармашты сүйлөшкүчө Фатиманын абалын билиш үчүн ооруканага келишти. Телефондон сүйлөшкөндө Гүлнур Фатима реанимациядан чыгарылып, палатага жаткырылганын айткан эле. Барышса өңү кагаздай кубарган Фатима уктап жатканы, ойгоосу белгисиз көзүн жарым ачып жатыптыр. Оозу бир жагына кыйшайып, андан шилекейи агып жаткан экен. Гүлнур чүпүрөк менен сүртүп отуруптур.
Анын бул абалын көргөн Алим менен Касиет үрөйлөрү учуп туруп калышты. «Жүрү», деп Гүлнур экөөнү далиске ээрчитип чыкты. «Кандай?» деди Алим. «Жакшы», деп адат боюнча жооп берген Гүлнур. «Инсульт болуптур. Солуптасы кыймылдабай калат дешти. Чыгарып беришет окшойт 2-3 күндө». «Кап, байкуш эже, жүрөгү чыдабай кетпедиби? Эми эмне кылабыз? Туугандарынан эч ким издеп келген жокпу?» «Жок, эртең менен телефонунан издеп жатып, бир агалары менен байланышып абалын айттым эле, алигиче келише элек го». «Келип калышар. Гүлнур, эртең кредит төгүшүбүз керек. Эженин капчыгы сенде, канча акчасы бар экен?» 3200 сому бар экен. «Ал эч нерсеге жетпейт. Дагы 17 миңдей керек». «Өзүңдүкү чогулду беле? Гүлбарды болсо таппай жатабыз». «Өзүмдүкү бар. Гүлбар кайда кетиптир?» «Ит билсинби? Эгер ал табылбаса, аныкында биз төлөп калабыз». Андай акчаны кайдан табабыз? Өзүбүздүкүн араң чогултуп жатсак. Эми Кудай бар эмеспи? Таң атса дагы көрөрбүз. Гүлнур, сен эженин туугандары келгиче карап турасың да. Биз Касиет эже экөөбүз эртең эптеп кредитти жапканга аракет кылалы», дешип, ал күнү үй-үйлөргө тарашты. Эртеси эртерээк турган Алим кайра эле ооруканага келсе, Фатима түндөн жакшы чыгып, анын маңдайында Гүлнур үргүлөп отуруптур. Фатиманын туугандары дагы деле келе элек экен. Ал жерден Гүлнурдун кредитин, Фатиманын үйүнүн ачкычын алып, аяктан акча издеп, бар болсо насыяны жабышты көздөп Фатиманыкына келди. Бирөөнүн үйүн шарт ачып кирип барыштан тартынып, коңгуроосун баскылап бир топко туруп айла кеткенде ачкычты колдонду. Эшик ачылганда эле саңырсыган жыт бетке уруп, башаламан чачылган буюм тайымдар көзгө көрүндү. Кирерин киргенден кийин туруп калмак беле, түз эле төркүйүнө өттү. Чачылган буюмдар менен иретсиз салынган төшөктөрдүн арасында бүкүлү кийимчен, ал эмес бут кийими да чечилбеген бирөө уктап жатыптыр. Бул Фатиманын аракеч уулу экенин дароо биле калган Алим аны таманга тепти. Тигил чукурана түшүп, кайра уктаганда таманга улам-улам тепкилей берип эптеп ойготту. Шишимек көздөрү менен жүлжүйө караган ал эмне болуп жатканын, кайда жатканын болгулой албай жатып, ордунан араң обдулуп, Алимди суроолу карады. «Эй, Фатима эже каякта экенин билесиңби?» деп бул адам кейиптүү айбанга жини келген Алим кайра таманга тепти. «Ия, апам, билбейм», деп булдуруктап, эки жагын каранымыш этти эле Алим ого бетер жинденди. «Эй, ападан айлангыр, Фатима эже инсульт болуп ооруканада жатса, сен биякта чочкодой ичип жатасың. Тур азыр», деп жакасынан муунта кармап өйдө көтөрдү. Дем жетпей калганда какап-чакап кеткен неменин шишимек көзү чоң ачылып, эми өзүнө келгендей, мээсине жеткендей. «Апам инсульт болдубу?» деп кадимкидей соолуга түшкөнсүдү. «Ооба, Фатима эженин үйдө акчасы бар беле?» «Билбейм, акчасын мага көрсөтчү эмес. Эженин бүгүн төкчү 20 000 сом кредити бар. Ошон үчүн азыр үйдөн акча издешибиз керек». «Ия, 20 000 сом? Апам алыптырбы?» «Ооба, чогуу алганбыз. Пул жардамдан». «Тфу инең», деп сөгүнүп жиберди эле. Мунусу ансыз да ылжыраган тигинин кебетесине кыжыры кайнап турган Алимге катуу тийип, ого бетер демитти. «Бол, убактым жок. Тур дагы, акча изде». «Акча жок, 2 күндөн бери издеп жатам», деп жини келе баштаган Алимден тай салдап эки жагын каранды. «Эшек, 2 күндөн бери үйдөн акча издепсиң, энеңди издеп койбойсуңбу?» деп Алим чындап жинденди. «Издейин дедим, бирок акчам жок», деп мукактана түшүп, эмшеңдеп ыйлачудай кебетеленди. Алим бул адамдык ыйманын, эрк кайратын аракка алдырган немеге бир эсе боор ооруса, бир эсе кыжыры кайнап, муну урса да болбосун, аяса да болбосун түшүндү. Ошондуктан кичине жумшара түшүп, «Эй, арактанан каяктан ичтиң?» деп сурады. Кичине акча тапкам, анан автобуска түшүп, апама барайын десем түшүрбөй коюшту», деп
Бул 30 жаштардагы эркек сүрөй балача сүйлөп ыйлай баштаганда Алим мындан айла жогун түшүнүп, не кыларын билбей калды. Үйдүн чачылганына караганда чында беле бул аракеч 2 күн бою акча издеп, анча-мынча табылганына арак ичип, анан чында беле энесин издейин десе арак сасып, самтыраган немени автобустар албай койгонун түшүндү. Фатима абдан жоопкерчиликтүү, өзгөчө акча жагына келгенде так, аласа бересеге келгенде бирөөдөн 1 сом алса да унутпай көп убакыт өтсө да кайрып берген, бирөөгө 1 сом берсе да доолап алган аял эле. Андыктан кредитке акча чогултпай коймок эмес. Касиеттин айтуусу боюнча өткөндө кредит алганда ошол 100 000 сомго жарытып деле товар албаптыр. Анан үйдө акча жок болсо, ал акча кайда кетти? Балким банкка салып сактап койгондур, же товарларынын арасына катылгандыр. Неси болсо да ал акча бир жерде бар экенине ишенген Алим бул жолку Фатиманын кредиттик төлөмүн өзү кошо турмай болду. Ал акчаны издешке убакыт да жок болчу. Бирок кетейин деп бара жатып, бул аракечке Фатиманын үйүн ишенип таштап кете албай, не кыларын билбей калды. Бул араксыз тура албай калган неме энесинин жоктугунан пайдаланып, буюмдарды сатып ичип кирсечи? Анан кийин Фатима айыгып чыгып келгенде кандай абалда калат? Үйүнүн таланганын көрүп кайрадан жүрөгү кармап калса, Алим өзү дагы ыңгайсыз абалда калат да. Ушуларды ойлогон Алим кетип кала албай калды. Эй, тур, барып жуун. Азыр апаңа алып барам. Жакшыраак кийимдериң барбы? Деди Алим тигил үңкүйүп жер тектеген немени аяп, апасы мунун түзүк кебетесин көрсө жакшы боло түшөбү деген ойдо. Я, апам алып барасызбы? Деп балача кубанып кеткен ал ордунан элпек козголду. Ооба, апаңа барабыз. О, рахмат байке, деп сүйүнүп кеткен неменин мүнөзү жумшак, арак ичкени болбосо адамга зыяны жок пенде экенин байкаган Алим: "Сенин атың ким?" деп сурады. "Байке, Белек менин атым." "Белек, Фатима эже азыр оор абалда. Ага азыр биздин жардамыбыз аябай керек. Түшүндүңбү?" "Менден кандай жардам керек?" деп сурады Белек, өзүнүн колунан эч нерсе келбесин билгендиктен тартына. "Сенин жардамың эле апаңдын көзүнө арак ичпеген жакшынакай кебетеде көрүнүш. Андан башканын кереги жок." "О, рахмат байке", деп тура калган Белек жуунганы жөнөгөндө Алим бул чачылган үйдөн акча издей баштады. Китеп текчедеги кагаздарды кылдат карап чыккыча Белек душка түшүп чыга калып, түзүк деген кийимдерин кийинди. Экөө эшикке чыгып, машинени карай бара жатышкандарында артта шалпактап ээрчип келе жаткан Белек: "Байке, байке" дегенинен Алим кылчайса, ал окчун турган дүкөн жакты жаңсай көргөзүп: «100 эле грамм, башым сынып жатат жөн эле" деп жалдырап жибербеспи? "Азыр болбойт, апаңа кирип чыккандан кийин куюп берем" деп кылчайбай жөнөй берди. Фатиманын абалы оңоло түшкөнү бир караганда эле байкалды. Куп-куу бетине кызыл жүгүрүп, оң жагына кыйшайган жагы оңолгонсуп, оозунан баягыдай шилекей акпай, дем алганы бир калыпка түшүп, көздөрү жандангансып калыптыр. "Апа, айланайын апаке, эмне болгонсуз?" деп Белек энесин көргөндө муун жүүнү бошонуп, чөгөлөй түшүп, бооруна башын коюп ыйлачудай болуп бара жатканда, Алим аны артынан акырын тартып, капталган укуп, ансыз да жүрөгү начар немени ого бетер кайгыртпасын деп тыйды эле. Тигил да мунусун түшүнө калып, өзүн эптеп кармай: "Апа, кандайсыз? Мен уулуңуз Белекмин", деди ички ыйын араң артка жутуп, жылмайганга аракеттенип, колун төшөктүн үстүнө коюп. Уулунун келгенин билгени Фатиманын жүзүнөн дароо эле байкалды. Жылуу жылмаюунун издери сезилип, көздөрү ирмелди. "Менден камсанабаңыз, менде баары жакшы, өзүңүздү ойлоңуз", деди. Эми Белек ички кайгысын артка кубалагандыктан үнү кайраттуураак чыгып:
Фатима түшүндүм дегендей көздөрүн ачып жумду. Жүрөк оорулуунун жанында көп отурганга болмок эмес. Андыктан тез эле эшикке чыгышкандарында Алим: "Көрдүңбү, апаң кандай абалда экенин? Эми угуп тур. Жана айтканымдай, апаңдын 20 000 сом кредитин бүгүн төгүшүбүз керек. Мындай жардам берчү тыңыраак туугандарыңар барбы?" Муну укканда ансыз да араң турган Белек жарылып кеткенсиди. "Байкуш апам-ай, Байкуш апам, эмнеге кредит алдың экен? Аны төлөөргө келгенде неге минтип жатып алдың? Өлүү эмес же тирүү эмес. Өлүп калсаң банк кечип койбойт беле? Эми эмне кылам? Эми кантип төлөйм аныңды? Апам-ай, апам!" деп келе жатканда Алим чыдабай кетти. "Эй, ападан айланган акмак, ошол акчаны сен үчүн албады беле? Ушундан көрө өлүп калсаң деп коет эй. Эми энеден да акча кымбат болуп кеттиби?" деп тигини жакадан алып жулкулдатып, алы жок неме каршылыксыз ары бери калдаңдаганда кол кычуусу кана түшкөн Алим ары карай түртүп жиберди. Бир аздан кийин ачуусун баскан ал бул алсыз аракечтен эч кандай айла жогун билип, кыстап кирип келген карызды кантип жабышты ойлонду. Бүгүндөн калтырбай Гүлбардыкын, Фатиманыкын, өзүнүкүн кошкондо 60 000 сомду төгүшү керек болчу. Чөнтөгүндөгү үйгө каткан акчаларын эсептесе 20 000 сомго жетпеген акча чыгып, калганын жерден чукулса да табышы керек. Эгер көп жылдардан бери ишенимге кирип, чогуу иштешип жүргөндөрдөн сураса, карызга берип турушкудай. Бирок аларга 2-3 күндө эле кайра кайтарышы керек да. Мурункудай жарашык иштеп, соода жүрүп турса да бир жөн эле, эптеп бир эсебин тапмак. Азыр эми 2 доочу бир келсе амалыңдын кеткени дегендей эле болуп жатпайбы? Алим ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, эч кандай түзүк айла таба албай койду. Бирок оюна улам эле бир ой келе берип, ага аз кырылды да, бул ишке ашып кетиши күмөн болсо да байкап көрмөй болду. Өткөндө жарашыктын жабылып калары белгисиз кезде Дордойдогу өзү дайыма товар алып жүрчү жеринен 40 000 сомдон ашыка соода кылган эле. Ошол товар ошол бойдон чыпчыргасы коробой турган. Соода бир гана жолу болот. Сатып алган товарды кайра алгылачы деш, бери болгондо уят эле иш. Бирок Алим өз шартын түшүндүрүп, көп жылдардан берки иштешкендерин ортого салып, өтүнсө алар түшүнүшөр. Өздөрү деле адамкерчиликтен алыс кишилер эмес эле деп телефон чалып ал абалды айтса, азыр кайра өзүм чалайынчы деп ойлонушту окшойт. Жарым саатка жетпей, мейли алып келе бер дешип, маселе дароо чечилбеспи? Деп жеңил дем алып кубанып кеткен Алим баягы убадалагандай эле Белекке 100 грамм куюп берди да, аны жанына салып алып, Дордойго товарын ашыгы менен өткөрүп, кредитти банкка төгүп кутулду. "Өмүрүңдү соода кылып көрдүң беле?" деп сурады Алим түштөн кийин базарга кайтып келип, өзүнүн анан Фатиманын контейнерин ачкан соң Белектен. "Жок" деп чочуп кеткенсиди Белек. Чынында эле үйдөн уурдап чыккан буюмдарды арзан өткөргөндө бир бөтөлкөгө жеткидей кылып коюңузчу деген соодалашуудан башканы билбеген жаны Алимди бир, контейнерде үйүлүп жаткан товарларды бир карап: "Соода кылып көрбөсөң, эми кылышың керек. Фатима эженин абалын болсо көрдүң, кредиттен эптеп кутулганыбызда билдиң. Эми эмкайдыкын өзүң төлөгүдөй бол. Товар болсо бар, соода кыла албай бара жатсаң өзүм жардам берем." Жок, мен сатканды билбейм" деп коркуп кетти чындап эле Белек. Кыласың. Азыр контейнердин ичин иретке келтирип, ар бир көйнөктөн бирден алып, эл көргүдөй кылып илип чык деп басып кетти Алим. Чынында Алим Белектин соода кылып кетерине ишенген жок. Ал тек гана бул аракечти азыр кетирип жиберсе, сөзсүз аракка кирерин, өзү бирдеме болбосо да үйгө барып буюм тайымдарды сатып, бирдин ичинен чыгаарын ойлоп кое бербей, соода кыл деп калп эле сынап жаткан. Белекке мындай чоң жоопкерчилик менен ишенимди өмүрүндө эч ким берген эмес.
андыктан эмне кылаарын билбей отура берди.